Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Бул окуя айыл чарба шаймандарын айыл кыдырып саткан жаш жигиттин окуясы. Эртең менен аба ырайы аябай соок эле. Айыл чарба шаймандарын айыл кыдырып саткан жаш бала өзүнүн окуу жайындагы муктаждыктарын төлөө максатында акча табып иштейт эле. Жаш бала аябай чарчап, курсагы ачып, аба ырайы сууктугунан үшүп, жакын арадагы үйлөрдөн тамак аш суроону чечти. Ошентип алгачкы үйдүн эшигин каккалады. Чылмайып чыга келген үй ээси абдан сүйкүмдүү аял болгондуктан уялып кеткен бала жей турган тамак аштын ордуна бир чыны ичүүгө суу сурайт. Баланын курсагы ач экенин байкаган боорукер аял чоң чыныга сүт алып чыгып берет. Бала сүттү ичип болгон соң: "Чоң рахмат, мен сизден канча карыз болдум" дейт. Боорукер аял чындыгында эч канча деп жылмаят да мындай дейт: "Апам бизге жакшы сооптуу иштериңерге акча алып, соопторуңарды акчага алмаштырбагыла деп тарбиялаган" деп жооп берет. Жаш бала кубангандыгынан: "Анда мен сиздин мага кылган боорукерлигиңиз үчүн Аллахтан жакшылык тилеп дуа кылам" деп жооп берет. Сыртка чыккан баланын курсагы эле эмес, көңүлү да аябай тойгон эле. Дүйнөдө адамдын курсагын эле тойгозбостон, жакшы мамиле кылып, анын көңүлүн да тойгозуп, ага жакшы маанай тартуулаган адамдар бар экенине Аллахка ыраазы болду. Арадан жылдар өтүп, сүт берген аялдын жашы өтүп, каарып, катуу ооруга чалдыгат. Жергиликтүү дарыгерлер бейтапты шаардык ооруканага жөнөтүшөт. Шаардын башкы дарыгери доктор Абдулла бейтапты көрүп аябай толкунданат. Бул аял мурункудан бир топ улгайып калса да, жакшылык кылган жарыкер аялды бир көргөндө эле тааныйт. Ооба, бул доктор Абдулла айылда айыл чарба шаймандарын сатып жүргөн жаш бала эле. Абдулла көп күттүрбөй оорулууну операцияга киргизип, аны куткарып калуу үчүн колунан келген аракетин жасайт. Көп өтпөй аялдын ден соолугу жакшылап, акыры толугу менен айыгып кетет. Доктор Абдулла конверттин ичине кат жазып, бейтаптын бөлмөсүнө берип жиберет. Аял конвертти ачуудан коркуп, чоочулап турду. Себеби дарыланууга кеткен чыгымды өмүр бою иштесем да төлөй албайм го деп ойлонуп коркуп турган. Акыры конвертти ачып, ичиндеги катка көзү түшөт. Катта төмөндөгүдөй жазуу бар болчу: "Ооруканадагы бардык чыгымдарыңыз бир учурдагы сиз берген бир чыны сүт менен төлөндү" деп жазылган жазуу бар эле. Жазууну окуган аял көп жылдар мурунку суу сураган арык чырай жигитти эстейт. Аллахка ыраазы болуп, көзүнө жаш алып, Аллахка шүгүр келтирет. Ооба, чындыгында Аллах адилеттүү жана кудуреттүү. Биз кимге эмне кылсак, ошол нерсе өзүбүзгө кайтаарын эч качан унутпайлы. Жакшы иш кылсак, жакшылык менен, жаман иш кылсак, жамандык менен Аллах өзүбүзгө кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям илимде жана амалда, жакшылык иштерде бири-бириңер менен жарышкыла деген. Баарыбызга Аллах Таала амалдуу илим берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.